Как жаран катары талабыбыз Азирети муфтийди адилеттүү. Эгер мейли күнөөлүү болсо дагы, аны Аллах Таала өзү жакшы билет. Эгер күнөөлүү болсо дагы 2 айга кандай камап коюп, муфтийдин Азирети муфтийдин аброюна шек келтирбейик. Мейли камал ошондой туура эмес иш кылган болсо дагы үй түрмөсүнө чыгардын, биздин требованиябыз. Болгону ошол эле. Үй түрмөсүнө чыгарсын, Азирети муфтий эч жакка качпайт. Мунун бардыгы жаштар кепилдик берет. Muftiyat деген мамлекеттик орган эмес. Ишип койду, жеп койду, бюджеттин акчасын жеп койду дегендей. Аякта өздөрүнүн алым кеңеши бар. Алардын өздөрүнүн текшерүү комиссиясы бар. Ал өздөрүнүн бүт иштери болуш керек. Бул эмнеден болду? Саясий иш. Бул муфтиятты алыш керек болуп калды. Эмне себептен алыш керек болуп калды? Жакында ажылык башталып атат. Бул ажылык башталып атканда эмне кылыш керек? Биякта эки чоң гилт деген топ иштеп атат. Биринчи топ саясий Искендер Гайыпкулов деген бар, аппаратка жетекчи болуп бир келди президенттин жанына. Анын алдында Азырбек Бурханов бар. Ал Азырбек Бурханов эмне кылат? Султан Гафуровду муфтиликке алып келем деп, өз жердешин алып келем деп, ошо менен алек болуп жаткатуу. Анан экинчи топ Ташиевдин тобу болгон. Ташиевдин тобу ал инисин Медербек Карабеков деген бар, 10-чу отделде милицияда иштеген. Ошону алып келгенге аракет кылган. Эки чоң бир билтеген топ иштеген. Мага канча жолу милициялар Медер Карабеков, Арзыбек Бурханов келген. Муфтийди биз алмаштыралы деп. Мен айткам, мен өзүм укук коргоочу болуп иштеп жүрсөм, мурун адвокат болсом, мен бүт мыйзамдуулукту сактайм. Президент айткан мыйзамдуулукту сакта деген. Бүт мыйзам чегинде жыйналыш өтсүн, мыйзам чегинде болсун деп өзү айткан. Мен эч кимдерди киргизбейм деген. Ошондо эле айткам, ГКМнын кызматкериби, же 10-чу отделдин милицияларыбы, кимдер муфтияттын ишине кирип кетсеңер, бүт кызматтан силерди алдыртам деген. Ама бүт бар тескери кетти да, мени алдыртып салышты. Барыңыздарды биримдүүлүккө, улууларды сыйлоого чакырабыз. Кыргыз элибизде улууну урматтаган, улуунун сөзүн укпаган уулуйт деген сөз бар. Ошондуктан устаздардын мээнетин эсебинен баарыбыз динди түшүнгөнбүз. Ошондуктан колдойлу, коргойлу.